Өткөн жуманын соңунда Москвада Кыргыз-Орус достук жана кызматташтык эл аралык форуму өттү. Замандаш коомдук фонду уюштурган форумга Орусиянын бир нече уюмдары, диаспоралар катышып, чет өлкөдө эмгектенген мигранттарга байланышкан бир нече маселелер талкууланды. Орусия менен Кыргыз өлкөсүнүн ортосундагы кызматташууну бекемдөөгө багытталган достук жана кызматташтык форумунда миграциядан тышкары экономикалык жана социалдык долбоорлор каралды. Жалпы уюмдардын кызматташуу боюнча өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жана өркүндөтүү боюнча кептер болду. Экинчи пленардык бөлүмдө болсо ошо экономикалык жаатында өзгөчө ошо Кыргызстандын ата мекендик өндүрүшчүлөрүнүн өнүмдөрүн ошо Россиянын аймагында жана ошондой эле ЕАЭСтин аймагында кандай илгерилетебиз деген маселе талкууланды. Азыр мына 3-чү сессияга киребиз. Ал жерде ошо жалпы биздин мекендештердин болгон эң орчундуу жана олуттуу деген келген маселелерин талкуулайбыз. Расмий маалыматтар боюнча миллионго жакын кыргыз жарандары чет өлкөдө эмгектенишсе, алардын 90% Орусияда. Ал эми бейрасмий маалыматта 1,5 миллионго чамалайт. Алар негизинен курулуш тармагында жана жеке компанияларда иштешет. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк мекендештерибиз кооптуу шарттарда иштеп, жумуш берүүчү тараптын туура эмес мамилесине кабылышат. Буга байланыштуу форумда Замандаш коомдук фонду, Орусиянын мигранттар федерациясы, Орусиялык спорттук калыстар агенттиги жана эл аралык Ишкерлер Ассоциациялары менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол койду. Ага ылайык мигранттардын юридикалык укугу корголуп, жумушчулардын көйгөйү чечилет. Бүгүнкү форумдун башка форумдардан болгон айырмачылыгы бул кыргыздардын кыргызча бир атмосфераны түзүп беришти. Ойлогонбуз эми бул форумда силе бул ар бир кыргыз келип дарттарын айтып, эч кандай бир жыйынтык чыгат деген, ошондой чыкпаса керек деген ой менен келгенбиз. Бирок тилекке каршы мен бул форумдун акырында алган өзүм алган жыйынтыгым бул чындыгында бул биримдикти көрө алдым бул жерден. Ошо бириксек, биримдик менен бийикпиз деген сөзгө чындыгында ишендим. Ушул айтылган иштин баары келечек 04 деген программа, стратегический программа, ушунун баары ишке ашса, буюрса Кыргызстандын өнүгүшүнө, Москвадагы кыргыздардын биригишине, Москвада кыргыздар, ишкерлер биригип жакшы бир чоң проекттерди алып барышына биринчи жакшы салым болду деп ойлойм. Достук жана кызматташтык форумунда чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси да каралды. Уюштуруучулар бул маселе иш жүзүндө чечилип, бир топ жеңилдетилгенин тастыкташты. Азыр эң чоң талкуудагы бул ушу жүк 200-гө тийиштүү ошо мекендештердин өмүрүн камсыздандыруу маселеси, анан жалпы салматтыгын камсыздандыруу маселелери каралат. Мен ойлойм, Кудай буйрса, бул биринчи форум. Бул ошо салттуу түрдө ошо Россия жергесинде ар дайым өтө тургандай форум деп атабыз. Форумда сөз сүйлөгөн спикерлер иш-чара жогорку нукта өткөнүн айтышты. Алар өлкөлөр аралык диалогду өнүктүрүү үчүн достук жана кызматташтык форумун жыл сайын өткөрүү керектигин белгилешти. Я думаю, что это будет хороший толчок и импульс для налаживания межгосударственных отношений и выстраивания хороших дружеских, партнерских отношений между общественными организациями. А они уже смогут донести, соответственно, запрос на какие-то решение каких-то проблем, которые стоят на низшем уровне, до руководителей наших стран. Этот форум очень имеет важное значение для обеих стран, и для России, и для Кыргызстана, потому что наши страны связывают давние отношения, дружеские отношения. Все выступающие говорили позитивно, говорили с оптимизмом, и причем это оптимизм не то, что, знаете, такой ни на чем не основанный, нет, с конкретной оценкой реальной ситуации, с видением реальных перспектив, предложений и так далее. Замандаш коомдук фондунун президенти Жеңишбек Молдокматов достук жана кызматташтык эл аралык форумун кыргыз жарандары көп жашаган Туркия, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдө да өткөрүү пландалып жатканын айтты. Бул форум аркылуу бир гана миграция эмес, эки өлкө ортосундагы достукту бекемдөөгө өбөлгө түзүлөт дейт уюштуруучулар.